Салам достор, кайрадан кыргыз тили сабак. Азыркы учурда биздин жашообузда социалдык желелер, маселен Facebook, Instagram, Одноклассники, Twitter, ВКонтакте жана башка толгон социалдык желелер биздин жашообузда абдан өзгөчө мааниге, өзгөчө ролго ээ болуп калды. Көптөгөн маселелер, көйгөйлөр, талаш тартыштар, чуулгандуу окуялар ушул социалдык желелерде көпчүлүктүн көңүл борборуна салынып, ошол жерде талкууланып, ошол жерде чечилип жатат. Биздин жашообуздун өзгөчө ажырагыс бир бөлүгүнө айланып калды. Албетте, биздин бүгүн сөз кыла турганыбыз бул социалдык желелер эмес. Биздин бүгүн сөз кыла турган темабыз ошол биз социалдык желелерге калтырган ой пикирлерибиз, комментарийлерибиз, ал жерде жазган постторубуз тууралуу болмокчу. Бирок эскерте кетүүчү бир нерсе, биз кимдир бирөөнү шылдыңдайлы, кемчилигин элге көрсөтөлү, жарыялайлы, анын үстүнөн баягы билбеген нерсесин көпчүлүккө салып күлөлү деген ойдо эмеспиз. Эгер кимдир бирөөгө катуу тийсе, алдын ала кечирим сурайбыз. Биз болгону ошол социалдык желелерде жазган пикир калтырууларыбыз, комментарийлерибизден баягы кыргыз тили филологиялык багытта, жазуу багытында кандай кемчиликтерди кетирип жатабыз. Ошолорду кантип алдын алсак болот? Жана ошондой эле аларды кантип оңдосок болот? Муну ошолор тууралуу сөз кылабыз. Анда эмесе, биз ошону конкреттүү силерге чагылдыруу үчүн социалдык желелердин ичинен Одноклассники же болбосо кыргызча айтканда классташтар социалдык тармагына киребиз дагы, ошол жерден бир 4-5 адамдын калтырган комментарийлеринин үстүнөн бир аз талкуулайбыз. Менимче ошол 4-5 комментарий, 4-5 адамдын пикири жалпыбыздын кетирген кемчиликтерибизди жалпылап чагылдырып бере алат деген ойдобуз. Анда эмесе, кет. Мына достор, байкадык, бир эле сүйлөмдө канча катабыз бар. Каталары бар эмес, катабыз бар. Бул бардыгыбыздын катабыз. Андан соң, албетте, мүмкүн ошол учурда жазып жаткан учурда шашылып жаткандыр, же болбосо башкысы ойду берсем болду деген ой келгендир. Бирок ага карабастан бизге ишене бергиле,
биздин сабаттуу туура жазганыбыз бул биздин өзүбүздүн эле көрсөткүчүбүз, өзүбүздүн деңгээлибиздин көрсөткүчү. Андыктан кандай учур болбосун туура жазууга аракет кылганыбыз жакшы болот. Албетте 100% туура жазуу эч кимдин колунан келе бербейт. Бардыгы эле 100% туура жазыш бул сейрек адамдардын колунан келбесе, баарынын колунан келиши мүмкүн эмес. Бирок аракет кылуу, ошо туура жазууга аракет кылуу бул биздин колубуздан келет. Болгону жөнөкөй гана элементардуу нерселерди гана эске алгыла. Чекит, үтүр сыяктуу. Анан калганы буюрса бара өз алдынча оңоло берет, калыбына сала берет. Анда достор, кийинки сабактан жолукканча сак, саламат болуңуздар.